азыркы кезекте биз Ош областындагы кесиптештерибизге бермекчибиз. Рахмат кесиптештер, Талас областына биз ыраазычылык билдирүү менен биргеликте программабызды улантабыз. Дал ушул тапта биздин студиябызга өзгөчө жаркылдаган коногубуз келип калды. Анда көрүүчүлөр менен тааныштырсак, Ооба, урматтуу бүтүрүүчүлөр, бүгүн сиздерди куттуктап Венера Назаралиева эжекебиз келген, маданияттын мыкты кызматкери, ырчы айым. Кош келипсиз эжеке студиябызга. Рахмат. Саламатсызбы, майрамыңыз менен. Рахмат, сиздердин да бүгүнкү майрамыңыздар менен чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Өзгөчө бүтүрүүчүлөрдү, Кыргызстандагы баардык бүтүрүүчүлөрдү майрамыңыздар менен. Эжеке, бүгүн биз мектеп тууралуу сүйлөшүп жатабыз, бүтүрүүчүлөр. Сизге суроо берейин дегем, мектеп сиз үчүн эмне? Жана сагынасызбы азыр? Албетте, мектеп бул биздин билим уябыбыз. Уядан эмнени көрсөң, учканда ошону аласың деп мугалимдер таасын айткан экен. Мынакей уядан жакшы нерселерди көрүп, учканда ошого жетип жүрөбүз дегендей мектепти албетте сагынам. Мен дагы жылда баягы акыркы коңгуроо болгон маалда ар бир инсан өзүнүн мектебин жөнүндө ойлонот болуш керек. Бүгүн ушул биздин студиябызга келе жатып, эмнени эстедиңиз? Өзүм Кызыктуу окуялар көп болсо керек мектепте. Ооба. Балалык күндөрү эске кетиштүбү? Албетте, келатып балалык кезде эстедим. Азыр барганда кайсы бала чакта кайсы окуяны айтып берсем деп, аларды эстедим дегенде. Ошентип келдим. Жакшы. Эжеке, айтсаңыз, негизи мектептеги кыялдар орундалат деп айтышат. Сиздин да кыялдарыңыз орундалдыбы жана мектепте кандай окучу элеңиз? Сөзсүз. Мен мектепте жакшы окудум. 6 класска чейин дээрлик бир дагы төрт алган эмесмин. Жакшы окугам, бирок 6 класстан баягы 11 класска чейин негедир музыкага болгон кызыгуум өтө арбып кетти дагы. Сабакты окубай калдым. Ага чейин аябай жакшы окугам. Ошондо кайсы сабактан жакшы дегенде кыргыз тили адабияты, анан баягы чет тил деп коебуз. Чет тилде аябай жакшы окудум. Кербен, Акс районунун Кербен айылындагы Жунай Мавлянов атындагы лицей интернатын бүткөм. Англис тили багыты боюнча баягы 7 класстан кийин бизде химия, биология, физика, математика, англис тили болуп бөлүнөт эмеспи? Ошол уклондо окудум да. Анан кийин бирок чоңоюп калдымбы дейм, билбейм, анан дээрлик ырга болгон кызыгуум өтө артып, кийин орто окуп калдым. Мектептерде жүрдүңүз беле, иш-чараларда сизди мектепте таанышчу эле бул ырчы кыз деп? Албетте, мектептеги иш-чаралар, райондогу иш-чаралар менсиз өтчү эмес. Аябай Гүлнур Сатылганова эжекебизди туу тутуп, кумир тутуп, ушул эжекемди аябай туурачу экем да. Азыр эстесемчи, туурап, үнүнөн бери баардык жагын туурап, анан кийин мени айылда Венера Сатылганова деп өздөрү жат коюп алышкан. Өзүмчө эле жылдызмын. Кароо сынактар, жана ал убакта жаш таланттар, Алтын балалык, Сорос фонду, Мерим фонду тарабынан уюшулган көптөгөн фестивалдар болор эле. Ошол фестивалдарда мен комуз менен дастан айтчумун, эстрада менен дадачумун. Эң алдыңкы баш байгелерди берчү эмесмин. Областтарга, республикалык деңгээлдерге барып, анан сынактарга барып, эң эсимде калганы ушул Ысык көлгө болгон путевка деп коебуз. Ошол жолдомону утуп алгам да. Эң башкы байгеси ошол экен. Мектеп кезиндеги, окуучулук кездеги менин эң чоң жетишкендигим ошол болгон. Жакшы, мына ушул бүтүрүүчүлөр мектепти аяктап жатканда мен келечекте ким болом, кайсыл кесиптин ээси болом деген мындай суроо жаралат да. Венера Назаралиева эгерде ырчы болбой калганда кайсыл кесиптин ээси болмок? Ырчы болбой калсам мен мугалим болмокмун. Балким, себеби дегенде мектепте окуп жүргөндө мектептеги мугалимдерди үйгө келип алып туурачумун да. Үйгө келип алып туурап, кадимки кирпичтерди тизип алып, ага паланча түкүнчө деп ат коюп алып туруп, анан чоң чыгыктап алып туруп, сен эмне билбейсиң деп кирпичти баягы чыгын сыңы жасап алчумун. Өзүмчө эле мугалим. Ушунчалык катуу урчу экен, билбейм да. Өзүмчө эле сабак өтүп, кайра баягы жерде кесек-месекти алып туруп, забор дарбазанын сыртына жазып, айтор укмуш кызыкчумун да. Мугалим болуп. Жакшы. Негизи мектепте аябай сонун күндөр өтөт. Сиздин эң акыркы коңгурооңуз эсиңиздеби? Эң акыркы сиз үчүн чалынган коңгуроо. Ооба. Кандай болду? Эң акыркы айтып бериңизчи. Ыйлагансызбы? Биз ооба.
школьная пара деген бир аябай мода болуп аткан кесип болчу. Анан кийин Анара деген классташым экөөбүз чыгып алып ырдап калдык. Ысык, ак көйнөк, кара юбка, башыбызда бантиктер тагылуу. Анан кийин ортого чыгып эле жакшы эле ырдап аткам. Же ысып кеттим, же эмне, көзүм караңгылашып кетип эле ырым ортосунда эле таштап туруп кетип калсам, жанагы мен менен ырдап аткан классташым дагы ырымды уланта бербестен алдыга кирип келе берген. Да, аябай бир осол акыбалда калышкан да. Биз дагы ошондой акыбалда калганбыз. Анан ошону до конца эле ошо бүтүшүнө чейин эле ырдап койсок эмне деп азыр эстеп кечээ эле күлдүк эле. Жакшы, бүгүнкү күндө WhatsApp'та группалар ачылып калды, ошол жактан байланышып, окуучулук күндөрдү эстеп турат экенсиздер да. Азыр ооба WhatsApp аркылуу бизден классташтар деген ачылыптыр жаңы эле. Ошо бир жумадан бери ал жерде балалык кезибизде бирөөсү аны айтып аткан, бирөөсү муну айтып атканбыз. Балалык кезде эстеп, укмуш сагынышып калган экенбиз. Эстешип күлдүк. Канча жыл болду ошондо мектепте аяктаганына? 19. Келерки жылы 20 жылдыкка барабыз. Бирок ар жылы ушул күн келгенде сөзсүз түрдө эстеп, жылмайып, жок дегенде социалдык тармактарга сүрөт жарыялап куттуктап турасыз да? Ооба, албетте. Былтыр менин чоң уулум 9-классты бүтүп, бүтүрүүчү болгон. Балам куттуктап барганбыз. Анан ар жылы ушул мектепте болгон окуяларды камтып, өзүбүздүн өздүк баракчалар аркылуу бүтүрүүчүлөрдү сөзсүз түрдө куттуктап кетебиз. Жакшы, Венера эжеке. Азыркы таптагы 2020-жылдын бүтүрүүчүлөрүнө эмне деп кеңеш берет элеңиз? Кесип таңдоо боюнча, каалоо тилекти да кошумча айтып кетсеңиз, Анда эмесе ушул учурдан пайдаланып, сиздердин сонун көрсөтүүңүздөргө келип, мен өзүмчө толкунданып атам. Аябай мындай жасалгасы да укмуш деп айта алам. Бардык бүтүрүүчүлөрдү бүгүнкү майрамыңыздар менен чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Эми кырдаалга байланыштуу онлайн түрүндө өтүп атат. Буга дагы болсо Кудайдын айтканыдыр. Ар бир кесип ардактуу. Кесип тандоодо жаңылбаңыздар. Көп адамдарды көрөбүз да, көп адамдар менен сүйлөшөбүз. Кечээ гана классташтарым менен сүйлөшүп, мен ушул кесипти бүттүм, бирок эмнегедир иштебейм дейт да. Мен бекер эле окуган экенмин дейт. Ошондуктан жаңылбастан өзүңүздөр, жүрөгүңүздөр сүйгөн кесипке тапшырууңуздарды айтат элем, кеңеш берет элем дегендей, майрамыңыздар куттуу болсун. Жакшы, бүгүнкү күндүн ээлерине куттуктап, кайсыл чыгармаңызды даярдап келиңиз? Мен жыл сайын эле ушул акыркы коңгуроо болуп атканда, мен сенин Мамат Муса Бакиров агайыбыздын мен сенин перизатың болсом деп жүрчү элем. Себеби дегенде ар бир окуучу кыз мектеп кезинде сүйүүлөргө кабылат экен. Ошентип мен дагы ушул Жакшынакай мырзанын перизаты болсом экен деп тилейт экен. Ошол тууралуу жазылган ырды ырдап берейин. Анда сахнаны бошотобуз сизге. Ооба, рахмат. Сөзсүз түрдө бул ырдестени тартуулаңыз. Келик. Балалық күндөр жыргал, арналган сага ырлар, жолук
Айтабыз Венера Назаралиевага ийгиликтерди каалайбыз дагы. Монусу азыркы учурда бизге Жалал Абадтан түз байланышка чыгыптыр. Бүгүн бүтүрүүчүлөрдү куттуктап келген инсандар аябай эле көп. Достор, урматтуу бүтүрүүчүлөр, бүгүн сиздердин майрамыңыздар. Ошондуктан бүгүнкү күндү эң сонун деңгээлде өткөрүңүздөр. Ал эми куттуктоолор бир гана сиздер үчүн жаңырмакчы. Анда кезек Жалал Абад студиясында.